Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Совет бийлигинин жылдарында кыргыз тили саясатына көп көңүл бурулган эмес. Жана ошондой эле мамлекеттик саясий турмушта көп колдонулган эмес. Мына ушунун негизинде 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 10 сессиясында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп жарыяланган. Мамлекеттик тил деп согот тилибиз, мамлекеттик тилде жүрөт ишибиз. Сен жашаган Кыргызстаным түбөлүк, сен бар үчүн биз адамбыз, кишибиз демекчи. Мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын бардык этносторунун бириктирүүчүсү жана өз ара түшүнүүсүнүн жана байланыштарын бекемдөөгө өбөлгө түзүүчү Кыргыз Республикасынын улуттар арасындагы тили болуп саналат. Биздин эне тилибизде бөтөн адам сүйлөбөйт. Өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөгөндө үйрөнөлү. Кол кармашып эне тилибизде учурашалы. Ал эми мен кыргызмын деген ар бир атуу эне тилибизде ырырдап, кыргыз бийин бийлеп, комуз чертип, манас айтканды билүү керек. Өзүбүздү жана тилибизди сыйлайлы. Кылымдан кыналышып бүткөн тилим, кылымдан айтсеним бүткөн тилим, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда жаралып жаным менен бүткөн тилим. Демекчи, бул кыргыз улуу тилинде биздин улуу Манас эпосу, Семетей эпосу, Сейтек эпосу жаралган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон деп айта алам. Тил улуттун кайгысы, кубанычы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт деп Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, ата-бабаларыбыздан калган эки ыйык мурасыбыз бар. Бири биздин ата мекенибиз, экинчиси эне тилибиз. Эне тилибизди сактайлы жана урматтайлы.